Эми Болотбек эми ток өтер жерине чыгалы. Бул жакта дагы бул деген кышкы туалети бар эми. Жайкы бул. Жайында. Бул жайы, мына жайында жанагы болсо кышкы туалет экен. Бул жайкы туалет. Эми азыр мына Болотбектин жайкы. Мына жайында сыртка чыгып ушундай айланып ушул туалетке киришет экен. Мына өзү капель менен мынакей бул жерде кол жуу үчүн коюп койгон экен. Мына өзү суусун коюп бере турган бачогунан бери могул жакта абага сыртка мынакей сыртка чыгып кете турган воздушный эмес. Мында деген эмелер бар могуларда. Өзү свет менен иштеп атабы бул ачканда иштейт. Бул постоянно ачык турат мунусу. Мына мындай бүт туалеттин ичи сонун кылып жасап койгон экен. Мына потологу, мынакей стеналары, мына бачогу. Буда теплый пол бар да үстүндө. Мына мына жерде теплый пол мына Ишетте жок мына. Мына Ушунда том кала деп эметкен керек, анын кереги жок, жылуу болгон. Мына могусу теплый пол менен иштей турган мына эмесин коюп коюптур күчатын. Бул деген жайында. Кана кышында тиги ичине салган экен, жана мурунку көрсөтүп кеткен. Эме кышкы туалети. Бул жайкы туалет. Мына мындай жакшынакай кылып туалетинен бери суп-сулуу кылып салып койгон экен. Мына Болотбектин колунан келип аткан эмеси баары тең. Бүт өзүң жасап атасың да муну баарын. Мына баарын өзү жасайт экен. Так, эми туугандар эми ток өтөр жерине чыгалы. Азыр коростун, жөзөлөрдүн эмелерин бааларын бир сире уктуңуздар. Эми ток өтөр жери үйүңүздү канча сомго берейин деп турасыз. Ушул үйүмдө бир 100 тегерден сурап атам. Ала турган картар болсо келип сүйлөшкөнгө даярбыз. Ошонун телефон номуруңбу? Телефон номурум 0552 41 91 60. Дагы телефон бар башка дагы? Мен өзүмдүкү жеке. Калганын дагы үйдөн бала чактыкын берейин азыр, Алардыкын жакшы билип биткем. Мына Болотбектин мынакей телефонун алдык. Үйүнүн болсо мынакей 100 миңге сурап атат үйүн. Азыр мына моуну эмне кылайын деп атасыз мына? Бул жыгачтар эми муну ажыратып, тооксарай кылып иштетем муну. Мына Керектүү жерлерин иштетип, кереги жокторун колдонобуз. Байна сайна жагабыз. Көмүр жакпайм. Жалаң газ менен бул жерде. Байна эле жагасың ток. Очок казан асканда отун чаккан керек. Булар табы жакшы, Россиядан келгендер. Бул эмненики эле ушулар моңулар? Бул деген жанагы кабель келет экен да ушу менен Россиядан. Баягы кабелди ороп келген жыгачтар ушулар турбайбы? Ушуларды сатып алабыз. Мына. Анан могуларды ажыратабыз. Кереги жоктон казан жакшылык жамандыкка иштетебиз. Анан керектүү жерин материалга жумшайбыз. Мына материалга керектүү жерлерин алып коем дейт. Сураган туугандар болсо беребиз. Ар кандай да бул эми. Керектүүрүн алабыз, кереги жокторун жагабыз. Мына Болотбектин чакан бизнеси менен, кол өнөрчүлүгү менен да тааныша кеттик. Бизде отун сатылбайт, билесиздер, бак кыйынга болбойт. Ошон үчүн ушундай келген тактайларды сатып алабыз. Үйгөндө жакшы, табы жакшы. Баня саняга деппи? Баня саня жагабыз. Мынакей туугандар, көрдүңөрбү кандай сонун чакан бизнеси бар киши. Мына үйү болсо мындай үй экен, чоң үй экен бул. Эми ушул үйдү өзүңөр баасын уктуңуздар. Ушу менен өзүңөр телефон чалып, ушу Болотбек менен келишип алсаңар болот экен. Мына Болотбектин колунан баары келет экен. Мына айнектерин баарын азыр бир сире кайра жасап аткан экен. Мына жайында бүтүрөм дейт, мына сыртынын баарын тең. Ошо жулууланган. Пенопласт менен. Бүт полностью. Жылуу аябай жуп-жылуу. Баардык комнатам жылуу. Фундаменттен бери чапталган. Фундаменттин бийиктиги канча ушул? Биягы 80 сантиметр жери үйдүн арт жагы ылдыйс, аяк 1-10 ушундай. Бар жылуу. Көп ысыкты эме, көп расход болбойт кышында. Үйдүн баары жуп-жылуу, 20-22 градус болот. Жылуу. Үйдү жылууламайынча үйдүн ичи жылуу болбойт. Жакшы билесиз. Акча, чөнтөктүн баары акчасы. Ошон үчүн мен үйдү полностью жылууланган. Ошон үчүн акчага эконом, үй жылуу. Газ жагам, газым бир 3,5 тегерден чыгат. Мына жакшы. Өзү иштетип коем, жазында өчүрүп коем. Ушундай жылуу үйлөр жакшы биздин. Мына туугандар. Орустуккадан алыс болосуздар жылуу үйдөн. Мустак үйдө өзүңүздөр билесиз, үшүп отурган өрүк. Өзүңүздү каражатыңызды жылуулап баксаңыздар жакшы болот. Мына монда даяр үй экен, мына үйү болсо жуп-жылуу экен. Мына даяр үйү.
эми өзүңүздөр чечесиздер мына кимге эмесе мына телефонун айтты. Бар өзүм чаккан бизнестери мынакей тооканалар мына жакта көп сарайларды мынакей баня эмелерин баарын куруптур бул киши. Мына баары условия аябай жакшы экен бул жакта. Мына тургандар. Assalamu алейкум. Кандайсыз Болотбек? Келиңиз. Мына үйдү саталы деп калыпсыз. Ошондо Эми ушул үйдү азыр тааныштырып өтпөйсүзбү? Биздин белек жаңылыктарын көрүүчүлөр менен. Эми бул жерден киргенде эле мындай экен. Азыр үйдүн өзүнүн формасы бул. Мына сырткы түзүлүшү мындай экен. Мына мондай салынган үй экен. Бул жерде болсо кир жайган эме кермеси бар экен. Мынакей кир жайып койшот экен. Мына мондай пластик айнектер бар экен. Мына мондай пластик айнектер менен мынакей даяр. Бул үй жылуу экен. Эми бул жакта чакан үй бүлөлүк өзүлөрүнүн бизнестери бар экен. Эми үй бүлөлүк бизнестер болгондо мына бул жерге мына бурама деген тоокторду баккан. Анан кийин ошонун азыр бизнестерин кийин тааныштырып өтөлү. Азыр үйдүн ичине кирип комнаттар менен таанышып чыгалы. Эми мына бул жакта подвалдары бар экен. Топкасы бар экен. Эми бул жактан азыр биринчи үйдүн ичин көрсөтөлү. Анан сыртка чыгып анан топкалар менен таанышып чыгалы. Бисмиллахиррахманиррахим деп үйдүн ичине кирели. Так, мына үйдүн ичине киргенде мына мындай бут чечкен жери бар экен. Мынакей. Анан бут чечкенден бул жакка бул жагында подвал бар экен. Биринчи подвалын кое туралы. Биринчи комната үйдүн ичи менен таанышып чыгалы. Мына кире бергенде мына мындай жер. Мына айнектери мына мындай. Мына күн чыгыш жагына айнек койгон экен. Комнаттын ичи жылуу. Кире берген жери. Эми мынакей коридор менен кирет экенбиз. Мына о коридор экен. Мынакей. Коридор менен киргенде мына жеринде айнекти мына көчө тарапка бир айнек салынган. Дагы мындан ары киргенде мына бул жерде холодильниги турат экен. Мына эшиктин алдына кире берген жерге холодильник коюптур. Мына эми Болотбек канча комнаттан болот бул өзү? бул эми таза 5 комната. 3 спальня, бирөө детский, кыздыкы, баланыкы. Азыр эми көтөр бирден кирип чыкпайлыбы? Мына Болотбек өзүлөрү жаткан спальный комната экен. Мына мындай комнатта күн чыгыш бетинде мына айнек бар экен. Айнеги күн чыгыш жак тарапты карайт экен. Мына мындай. Бул өзү Болотбектин өзүлөрүнүн жаткан спальный деп атап коюшкан экен. Спальный деген үй экен. Эми мына бул бир комнатасы. Эми бул жерден бул холл болобу, зал болобу, бул эмне болот? Холл да бар. Холл экен, мынакей. Мына холл деген мына бул кирип ушул жерге чай-пай ичип отурат экен. Мына стол коюп коюшкан. Мына мындай айнеги, мына 2 айнек койгон экен бул жагына. Мына өзү мына ремонттор кандай болуп эметилген могулары. Кел өзүң эле буяка келип бербейсиң. Еврода. Ошондо могуреки абойлор мына астын абойлор менен чаптаган экен. Абойлор германский. Манакей абой германский. Моюшы абойлор. Абалар болсо анан эмне менен шыбадың эле буларды? Бул швак, анан шпаклевка берилген краска менен бүт. Мына ушундук краска берип шпаклевка кылып мынакей потологу, мына плинтустары мынакей. Мына мындай. Эми Болотбектин экинчи комнатасына бул холл менен тааныштыңыздар. Мына зал, Зал. Мына зал менен таанышып атасыздар. Мынакей. Мындай узун стол коюп койгон экен. Мына стулдары менен 5,5. 5,5. 5,5 3 болот. Ошондо канча квадрат болуп калат? 5,5 3. Мынакей. 8 квадрат метр болуп калат экен. Мына эми Бияк баламдыкы. бул болсо баласынын комнатасы экен. Мына баласы өзүнчө бир комнатаны баласына энчилешкен. Мына айнеги бул тарапта карайт экен. Мына мындай спальнери бар экен. Мына баласынын өзүнүн жаткан спальный дивандары мынакей. Бул баласынын комнатасы. Канча квадрат метр болуп калат бул? Бул канча болду? Үй 95 квадрат да. Өзү 95 квадрат метр. Мына комнаттан канча болуп калды? 3,5 2 бирдей. 3кө. 2,5 тегере болду. Мына 2,5 3кө экен мына комната. 2,5 3 экен. Так, бул комнатасы мынакей ошондо
Туугандар мына 3 комната менен таанышып өттүк. Эми бул жакта дагы бир комнатасы бар экен. Мына бул болсо небересине. Мына небересине баары компьютерлерди коюп койгон. Мынакей небересинин китептери бар экен, китеп окуп мынакей. Мына бул небересинин комнатасы. Мына мындай кыргызча төшөктөрдү жыйнап коюшкан экен. Мынакей, мындай бул дагы ушундай. Мунун потологу да ушундай. Бул шыбактардын баары тең. Эме менен эметип, коллер менен шыбап, мына кооздоп, биягы жашыл коллер менен кылган экен. Тиягы кызыл, тиягы күрөң ушундай түрлөп жасаган экен. Эми бул жактан моякта бир кыргызча комнатасы бар экен. Бул жак кыргызча комнатага мына шырдак салып өзүлөрүнчө. Мына комнатка эс алып отура беришет экен. Мына жып-жылуу үйлөр. Мына паровой отопление, мынакей. Мына паровой отопление газ менен иштейт бул, Мына газ менен иштейт экен отоплениясы, мынакей. Газ азыр ал жагына да киребиз, ал жак газды кандай койгон. Каягы менен отопленияны киргизген. Мына отопление мындан айланып кирет экен. Ар бир комнатты жылуу, жып-жылуу кылып жасап койгон экен. Так, эми мынакей ошондо канча комната болуп калды? 1, 2, 3, 4, 5 комната. Мына 5 комнатанан кире берген. Мына коридор менен. Мына бул 6 комната болуп эсептелип калат ушунда. Мына 5 комната, мына 6 комната экен. Эми туугандар ылдый карай подвалга түшөлү. Эми подвал жагын тартып, ошол жагы менен тааныштырат. Газды кандай киргизген, кандай койгон. Мына жана кире берген жерге кайра чыктык. Мына күн батыш жагында 2 айнек коюп койгон. Күн чыгышта 2 айнек. Мына мындай кирет экен, подвалына мындай түшөт экенбиз мына. Мына баары капель менен жакшынакай кылып жасалган экен. Мына капель бүтүп бар. Мына подвалда капелденип баары тең. Мына эми мына ал жакта кызык, подвалда кызыктардын баары ушул жакта экен. Эми мынакей подвалга түшүп баратабыз. Так. Мына жер болсо кухня экен. Мына кухня булардыкы көк жарда газ киргендиктен баары газ менен иштейт экен. Мына газ менен иштейт экен кухнясында. Мына кухнясы, мына столдору, тамачкен бүт капель менен баарын капелдеп сонун кылып жасап койгон экен. Мына полка да жасап коюшуптур. Полканын баары тең капель менен экен. Так, эми мына жакта дагы бир азыр ушул кухнядан чыгалын дейле. Кайта эле жана подвалдан бурчунда бир эшик жасаган экен бул жак. Подвалдан түшүп келаткан жерде мен эшиктин жанынан өтүп кеткен экен. Мына жерде бир эшик бар экен. Эми бул жагына кирип тартып чыгалы. Бул жагында болсо мында 3 комната болуп турат. Эми мына 3 комнатанын биринчи башынан баштап келели. Мына жана айтып жатканыбыз мына газ. Мына эреки газ менен мына отопление жылыйт экен. Газ менен тамак ичет экен. Газ менен бүт баары газ менен экен бул жакта. Мына газдын турбалары мындайга коюшкан экен. Мына мындай кылып коюп, мынакей отопление бияктан кирген экен. Мына эмне мор. Бул эмне кызмат кылат ушу мор? Газды жүйгөн морду чыгат да күйгөндө бул. Газдын күйүктөрү чыгат. Мына газдын күйүктөрү. Электрический да бар. Мынакей электрический да бар экен, газы да бар экен. Мына экөөнү бир эле аппарат коюп иштетип аткан экен. Мына мор экен. Эми бул жакта Болотбек бул жакка дагы бир комната куруп аткан экен. Булар азыр бүтө элек экен. Мына ушул жактарын эмне кылам дедим бул жактарын? Бияк очоктор болот. Мына очок канасы мону кийип алалы. Так, эми мына жерде Болотбектин өзүнүн кол устачылыгы бар экен. Эми ушу кол устачылыгы менен таанышып кетели. Мына мындай рейка-прейкаларды алып келип койгон экен өзү. Анча-мынча өзүнүн эмелерин бул жигит өзү кыла берет экен үйүндө. Анча-мынча эмелерди өзү эле стройка кыла берет экен. Мындай эме менен тоскон экен, песка блок менен. Тосуп эми мына жерге очок гана кылайын деп аткан экен. Мындай очок гана. Бышкан кирпичтерди уже коюп, алынып түптөй баштаган экен. Мынакей.
Мына туугандар ушундай мына үйдүн артын бул жака кошуп очак гана кылат экен. Бул жагы болсо сыртка чыгып кетет экен. Өзү 4 сотук жер экен. Өзү 4 сотук. Бия коросу биягында экен. Эми азыр мына газ койгон комнатадан экинчи комнатага өтөлү. Бул жакта Болотбек кандай иштерди кылган экен. Мына улардын учетчиги, мына газдын учетчиги, мына газдын учетчигин ушул жерде эле эсептеп төлөй беришет экен булар. Мынакей көк жарда кандай газ келгени, кандай жакшы нерселер болуп атат. Мына Болотбек мына жерге кышкы туалет уюштуруп аткан экен өзү. Кышкы туалетти ушул жерге ойлоштуруп ушул жерге койгон экен. Мына жерде кышкы туалеттин мына туалеттин унитазын коюп койгон экен. Бирок мына потолоктору пока жазалы элек. Мунун баарын пар чыкпагандай жакшынакай кылып жасап чыгам деп атат. Мына мындай. Мына сууну отопление бүт менен проводдордун баарын кошкон. Могул суулар ысык суу да бар да бул жерде. Ысык суу эмне Аристон менен иштейби? Аристон. Мына Аристон менен ысык суу иштейт экен. Мына жерде эки турбаны коюп койгон. Мына бирөөсү мустак, бирөөсү ысык деп мына экөөнү даярдап коюптур. Азырынча кошула элек. Бул деген бул кышында ушул үйдүн ичинен чыкпагандай кылып, жылуу кылып ушул жерде туалет кылсамбы деген ойдо кеткен экен. Бул сыртта да бир кышкы туалети бар. Анан сыртта кичинекей бир бизнеси бар. Бурама деген тооктор менен ошо менен алектенген. Ошол жактарын өтөлү. Так, мына Болотбектин үйүнөн чыктык азыр. Чыгып мына бул жер короос экен. Мына мындай короосу. Мына чакан короо экен. Мына жерде летний кухня дейт. Мына жайдын күнү ушул жерге отурушат экен. Мына летний кухнясы экен. Мына кире берген коридор экен. Мына мындай. Мынакей. Бул болсо жайында ушул жерде кухня кылышат экен булар. Көлөкө экен. Мына атайын көлөкө жагына ушундай кылып салган экен. Бул летний кухня деп коет экен муну. Мындан чыгалы. Мындан чыгып Болотбектин бир чакан өзүнүн бир бизнеси бар экен. Мына бул ошол летний кухнянын жанына баня куруптур. Мынакей банясы. Мына баня. Мына баняны мындай кылып курган экен. Мынакей үстү пластик, баары кафель. Мына отура турган жери, мынакей кадимкиле чакан баня курган экен. Мына жерде ысык суу, мыстап суу. Мына печканы бул жактан жагат экен. Бул жагы болсо печка жаккан жагы экен мына. Мына печка, мына жерде ысыта турган турбасы ушул жакта экен мына. Печканын оозун сыртка караткан экен бул. Азыр сырттан печканын оозуна баралы. Могу жери ысык суу, мустак суу агат. Мына мондай өзүлөрү баняга түшүп турат экен. Мына Болотбектин колунан көп нерсе келет экен. Мына баарын өзү кылып аткан экен. Мынакей. Печка мыяктан жагасың, Мына жерде кире берген жеринен печканы жагат экен. Ичи бүтүн болбойт экен мынакей. Печка ушул жерден жагылып, мына бул жерге чечинип, анан баняга кирип кетет экен.